Так, бүгүнкү доставканы алдым, биринчи доставканы. Кыргыз көчөсү менен Объездной кесишинен. Спринтер келип тур региондон. Тети чемоданды салды. Тетиги экинчи сумка по пути болобу дейт Орто Сай. Болот деп туруп алып койдум. Анан калчан болот дедиле. Яндекстен карасам 450 көрсөттү. Анан тиги сумканыкын көк жардыкын өзү берди, водитель спринтердин. Анан тиги сумканыкын Орто Сайдагы тиги тияктан получатель төлөйт дейт. Хорошо деп алып алдым. Ошондо тиги байкеден 500 сом алдым, тигинен 450 сом. 950 сом болот экен биринчи заказ эле. Нормально, Объезднойдон Орто Сай жака көтөрүлөм, почти 1000 сомго. Так, мына доставканы жеткирип баратам. Анан мыйырын чытып алып, сүрүп алдым. Атак тияктан бери тетик башына подъездге чейин көтөрүп барган. Өтө эле кыйын болуп калат экен, оор сумка экен. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар. 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Эми бул жактан дальше көтөрүп келмей 4-чү этажга чейин. Зданиянын тиягына өтөм жабык, биягына өтөм жабыкмы, айнидеги курулуп аткан здание. Бүт жанагы темир жанагылар менен тосуп салган айланасына чалма. Тиягынан биягынан барсам деле жок, кайрадан келем десем, араң түшүндүрдү. Көрсөм монтип, аны курулуп аткан мыякта магазин деле ошол жер менен кирип туруп, анан тиягына кирип кеткенсиң. Ошакта сразу лифт болуп кеткен. Бияк уже айни. Мына көчөгө чыгып калат экенсиң. Да бир подъездине кире бериш, тиги жакта экен, тиги эшикте. BMW X1-ны биринчи жолу көрүп атам. Ушундай болот экен X1. Куликовтон заказ алдым. Салдым. Кеттик эми жал. Куликовскийде доставканы алып келдим. Az беребиз. KG 066 ФБР дейт. Ушунда каналып калат. 066 федеральная безопасное разрешение болуп калабы. Я, жаман. Чешке бар. Так, бүгүн 7 май, биринчи доставканы карагыла. Дордого кирип жана Алкан базарынын стоянкасына кирсем, онда ковер узун. Сиденьяны жаткырдым. Кир жайгыч. Чоң түйүн мындай. Ошо мондай полосатый сумка чоң, коммерсантский. Артыңкы сиденье менен багажды полный элет да, короче. Чоң сумка. Ана коэффициент бирок 230 мененби ушундай келди. Ошон үчүн алып койдум эле, анан сразу чалып ушундай ковер, анан тиги сумка, тигил бул бар эле дейт. Анан коэффициент нормально болгон үчүн алып кой бердим. Анан барганда еще 100 сом доплата кылдырган. Бул 600 сом чыгып аткан. Яндекс менен барганда 700 сом алган. Бул S кузовдун тарифи круз экен. Анан бул заказ 9 километр 45 минутта барат экенбиз да.
именно доставка аккаунтта иштегенде Яндекстин өзүнүн встроенный навигациясы жакшы иштебей калат экен, көрсөтпөй калат экен. Общий вид менен болуп эле алыстан болупчу, карта чейин. Азыр мен дагы тестировать этип көрөйүн, ошону көрсөтпөйүн наглядно. Ошон үчүн Яндекс навигаторду тандап алгам да. Навигация катары. Внутреннийди койгондо мына. Монда ол чийип көрсөтүп атат. Моёду бассам мондай туш келбейт. Кайра өзүнө келип калган окшойт, мурда мындай болуп калган болчу. Жок. Просто монусу жок да, астында канча мүнөттө жетесиң, кандай пробка, ошо астында линия болот го. Яндекс навигаторда ошонусу жок. Ошондо жок болуп калат экен. А так таксиде бар бунусу, өзүнүн внутреннийди. Доставкада жок болуп калат экен да, ошон үчүн мен жанагы Яндекс навигатор тандап алгам. Внутренний кылбай элечи. Бирок Яндекс навигатор кандай неудобный да. Бул приложениеден чыгып, кайра Яндекс навигатор ачылып, андан маршрут түзүлүп, убакыт көбүрөөк кетип калат. Бул жакта добраться до получателя 35 минут эле берип койгон. По факту 44 минут көрсөтүп атат азыр. Разница берет да. Эгерде разница өтө көп болуп калса, Яндекске жазылат. По факту көп убакытта жеттим деп, анан силерге промокод берет. Так, ошентип 625 сом чыкты жанагыдан. Клиентке 700 деп койдум. Кече биринчи заказ 950 менен көтөрүлдүм эле Нижний Алатчадан шаарга. Бүгүн биринчи заказ 700 болду. Кече 2 заказ алып ошондо болуп кеткен да, просто 2 заказ бири-бирине жакын по пути экөөнү таштап койгом. 950 көтөрүлгөн болчумун. Цепочка менен кийинки заказ чыгыптыр, бирок бунун буточкасы аябай эле жакын экен да, что-то подозрительно. Анан акчасы 88 эле сом экен. Цепочка менен чыкты эле, ал минус активность жети деп. Айла жок алып койдум эми. Барыш керек экен бул заказга. Ихлас резиденс дейт. Доставка бияка. Что там Ихлас резиденс кандай экен? Айнитер кирген только. А так нормально все. Текта уже толор. Кандай сумкам? Жакшы. Кыргызский не понимаешь, да? Только на русском. Почему? А ты кто по национальности? По национальности кто? Ты кыргыз? Да. Или русский? Я русский. Русский? I'll have to ask my accountant about that. Картадан бул ушул үй болуп калат да. Акунбаевадан жогору Аманаса көтөрүлүп баратып оң жакка киргенде. Бардык заказдарды биригип эми завершать эттим. Заказ номер 4 930 сом чыкты общий. Аз линиядан чыгып койдум. Намаздан кийин кайра чыгам. KG 001 пах дейт. Бул не деген сөз? Не деген уятсыздык?
Кече доставкада иштеп жүрсөм бир клиент чалып айтты эле бир эже. Жакшынакай жанагы этажга жеткирип бергенден кийин 6-этажга. Тиги адашып 3 оценка кетип калган окшойт, 3 болуп туруп анан кайра 5 коеюн десем коюлбай бирдемке болуп кетип калды окшойт. Кайра приложениеге кирсем өчүп кетипти дейт. Ошо 3 сөзкө менен кетип калды деп переживать этип атам. 5 сөзкө коюп коеюн дедим эле, 3 сөзкө басылып калыптыр анан. Приложение свернуть этип кайра кирейин десем, баягы жок болуп кетиптир. Каяктан өзгөртсө болот деди эле. Баягы история поезддигиңиздан карап көрүңүз эжеке деп айттым эле анан. Негизи история поезддиктан болбой билбейм, кайра оценканы өзгөрткөн. Значит, ошол бойдон кетип калыптыр дагы анан. Рейтинг 4.96-дан 4.97-ден 4.96-га түшүп калыптыр. А так бул случайный оценка болчу да, кечеги. Өзү чалган эже кийин переживать этип, наоборот 5 оценка коюп коеюн дедим эле сага деп аябай рахмат айтып. Жанагы алган болчу доставкасын. Мондай даңгы жолдо араба айдап коюп баратам. Бүгүнкү акыркы заказды завершать эттим. Аны по пути домой включать этип коюп түшүп баратам. Бияктан заказ деле чыкпайт эми уже. Бул жакта канал. Бул жак мондай талаа жер. Аз картадан көрсөм бакта баратканымда. Куштарды сайраган бакаларым. Аз картага переключение кылып көрсөтөм бакта баратканымда. Ушул жолдо ким жүрдү эле. Так, мына мол жакта баратам да. Малый Чуйский каналды бойлоп Алматинканы көздөй чыгып баратам. Гестри жактан келдим да, азыр айфонду доставка кылдым ошол жака.